Assalamu alaikum урматтуу Аллахка ыйман келтирген мусулман бир туугандар. Эң акылдуу инсан ким? Шаддат ибн Аус радиаллаху анху риваят кылган хадисте Аллахтын элчиси Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Аль-каййису ман дана нафсах ва амила лима ба'дал маут." Чыныгы акылман адам нәпси каалоолоруна баш ийбей, өлүмдөн кийинки акырет жашоосу үчүн аракет кылып, ибадат амалдарды кылат. وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ. Ал эми акылсыз, алсыз адам нәпси каалоолоруна эрчип, дүйнөгө берилет жана акырет үчүн эч кандай эмгек кылбай туруп, Аллахтын кечиримин арзуу кылып жүрөт. Ат-Тирмизи. Чындыгында адамдардын көпчүлүгү азыр, адамдардын көпчүлүгү бар эмес. Акыретке эч нерсе кылбай, эч нерсе топтобой калды. Бирок бар эле кыяматта бейишке чыксам деп арзуу кылат. Тозоктон кутулуу үчүн аракеттер жок. Жалаң гана дүйнө үчүн жүткүнүп байсам жана жыргасам деп жүрөт. Акырет үчүн амал кылбай, жада калса мойнуна парз милдет болгон намаз, орозо сыяктуу ибадаттарды да толук аткарбайт. Болгон убактысын эртеден кечке мал дүйнө табууга жана тапкан акчасын тойго, үйгө, унага жана дүйнө ырахатына батууга сарптайт. Акыретке жок. Вактысын, өмүрүн жана байлыгын дүйнө үчүн иштетет. Ал эми акырет жашоосуна эч бир эмгек кылбай туруп, аркы дүйнөдө бейишке чыгууну да каалайт. Акыретке даярданбай, азык топтобой, сооптуу иштерди кылбай туруп, жалкоолонуп, эми ал жагы бир нерсе болор, бешинеге жазганы болор, Аллах кечирсе бейишке да чыгам деп Аллахтын кечиримин да арзуу кылып кыялданат. Бул накты акылсыздык. Мындай адамдар пайгамбарыбыз айткандай анык акылсыз жана алсыз адамдар. Себеби Кудай берет деп эч бир ибадат кылбай, акыретке эмгек кылбай туруп, Аллах кечирсе бейишке кирип кетем деп, тозоктон кутулам деп курук кыялдарга батуу анык акылсыздык. Мисалы, эгерде бир адам эртеден кечке эч бир жумуш кылбай үйүндө жата берсе, жалкоолук кылса, жашоосун жүргүзүү үчүн эч бир эмгек кылбай аракеттерди кылбаса, жана артынан мен чоң мансапка ээ болом, заңыраган үй салам, көп байлыкка ээ болом, бул жашоодо ийгиликтүү жашайм, көптөгөн иштерди кылам деп айткан болсо, ушул адамга сиздер эмне деп айтат элеңиздер? Албетте айтасыздар, бул алсыз адам, акылсыз адам, байкуш адам деп айтасыздар. Ошол сыяктуу эле өлүмдөн кийинки жашоо үчүн да эч бир эмгектерди кылбай туруп, бейишти үмүт кылган адам да ушундай эле акылсыз, алсыз жана байкуш эсептелинет. Дүйнөгө аракет кылгандай, акыретке да аракет кылыш керек. Дүйнө үчүн аракет кылгандар, акыретке да ошондой аракет кылайлы. Эгерде сен акырет үчүн аракетиңди кылбасаң, алсызсың, анда акылсызсың. Аллах Таала сени кечирүүсү үчүн сен кечиримге себеп боло турган иштерди, амалдарды аткарууң керек. Бейишке кирүү үчүн Аллахтын өкүм буйруктарына моюн сунуу шарт. Эч бир себепти аткарбай туруп, акыреттеги жыргал жашоону үмүт кылуу, бейишти үмүт кылуу накта акылсыздык. Урматтуу бир туугандар, акылга келели. Өмүр кыска. Качан өлөрүбүздү жана канча жашарыбызды эч ким так билбейт. Аллахка моюн суналы. Дагы эле кеч эмес, акырет үчүн эмгектерди кылып калалы. Ибадат амалдарды кылып, Аллахка моюн сунуп калалы. Нәпси каалоолорубузга берилбей, өлүмдөн кийинки жашоого даярданып, сооптуу иштерди аткарып калалы. Аллах Таала бизди жараткан. Аллахка моюн суналы. Жакшылык иштерди кылып, акыретке азык топтоп алган адам гана акылдуу инсан эсептелинет. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям муну баса белгилеп айткан өз сөзүндө: "Чыныгы акылдуу адам нәпси каалоолоруна баш ийбей, өлүмдөн кийинки акырет жашоосу үчүн аракет кылып, ибадат амалдарды кылат." Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.